Дагы бир жолу кутмандаңыздар менен урматтуу теле көрүүчүлөр. Азыркы Таңкы мейман рубрикасы түрмөгүбүздүн коногу бул сулуулук боюнча эксперт, табигый жашаруу боюнча, бетке массаж жасоо боюнча адис келген. Андыктан айымдарды экранга жакыныраак келип, пайдалуу кеңештерди угууга чакырабыз. Бетке кам көрүүдө массаждын орду кандай, бул чын эле жашартууга жардам береби? Ушул жана башка суроолорго жооп алабыз. Студиянын мейманы Гүлнура Шерипова. Кутмандаңыз менен. Саламатсыңарбы? Мен 5 жылдан бери, 6 жыл болуп калды, бет массажы менен иштеп келем, эмгектенип келем. Көптөгөн айымдардын жашаруусуна себепчи болдум. Дагы да өзүмдүн дагы 5-10 жылга жашара алдым десем болот. Өз колумдун жардамы менен эле, эч кандай табигый жол менен, эч кандай уколсуз, эч кандай косметологиялык жолдор эмес, өз колум менен эле жашара алдым. Анан азыр көптөгөн айымдарды Кыргызстан боюнча көптөгөн айымдарды сулуулап, онлайн сабактарымды берип, онлайн, офлайн иш жүргүзүп келе жатам. Бизге көбүрөөк жана кадимки бардык денеге жасалган массаждар кеңири тараган, ал жөнүндө маалыматтар бар да, анан бетке болгондо ошол бул кандай болот, анан кантип жашарууга таасирин тийгизет ал? Бул дене массажы сыяктуу эле колубуз менен, өз колубуз менен массаж жасоо менен кан айланууну жакшыртып, ар бир айымдарга сунуштап келем. Жана мындан ары да сунуштай алам. 100% өзүмдүн ишиме уверенным, потому что өзүм ушундай результат алгам. Жүздөгөн айымдардын, миңдеген айымдардын результаттарын көргөм. Ошон үчүн 100% айта алам, что это сработает депчи. Анан негизи сулуулук бир эле бетке массаж калоо менен эле жыйынтык бербейт. Сөзсүз түрдө өзүнүн спорт жактан дагы, дене мүчөбүзгө дагы зарядкаларды жасоо менен үй шартында хондроз холка, если адамда хондроз холка болсо, осанкасы түз эмес болсо, анда ар бир айымда ошондой бир эрте каруу эмеси көйгөй пайда болот. Ошон үчүн айымдарга сунуштоом эң биринчи зарядкаларды жасап, хондроз холкадан арылып, осанканы түздөп, анан кийин декольте, ушунун баарын жасоо менен кан айланууну жакшыртуу менен анан бетке сулуулук келет демекчимин. Демек сиз онлайн гана үйрөтсөңүз, аны ар бир адам өзү эле, сиз айткандай, өзүнүн колу менен эле жасай алабы? Үй шартында өзүнүн колу менен эле кан айланууну жакшыртып, качан гана адамда дайыма кан айлануу жакшы болгондо жаштык процесси жүрүп турат, карылык оңой менен жай келет да негизичи. Ошон үчүн кан айланууну жакшыртып, булчуңдарыбызды чыңдап, зарядка, үй шартында эле зарядкаларды жасап, физкультура кылып, ошентип өзүбүздү дайыма жаш алып жүрсөк болоорун толук айта негизи алам. адатта ошо массажды адистер өздөрү жасап беришет да, анан өз колу менен үй шартында жасап атканда мындай кандай тобокелчиликтер бар же кандай каталарды кетирип алышы мүмкүн? Мисалы, туура эмес кыймылдар тескерисинче кесепеттерге алып келип калбайбы? Жок, эч кандай. Бул жакта сөөк менен иштебейбиз, только булчуңдар менен иштөө менен ошентип жаштык алып келсе болот. Например, азыр элдер ботекс куйдуруп, оозду, например, чоңойтуп атышпайбы? Ошол сыяктуу эле колдун жардамы менен менин оозум мындай ичке болчу мурун, өзүмдүн колумдун жардамы менен эле оозумду чоңойто алгам. Например, ушундай эле нерселер менен, например, мурдунун формасын аялдар өзгөртө алса болот ар бир айым. Ошо ар бир нерсе детальдары менен ар бирөөнү көргөзүп берем сабактарда. Анан ошондо сонун результаттарды жарата алат. Азыр мен Караколдо массажный салондун ээсимин. Ошол жакта для тела жасалат көбүнчө айымдарга. Анан айымдар, эркек кишилерге баарын общее тело. Командамда 7 адам эмгектенебиз. Айымдардын, адамдардын, эркек кишилердин дагы ден соолугуна кам көрүп келебиз.
негизи бул массаж көпчүлүк адамдар азыр бирок кийинчерээк уже жылдан жылга адамдар массаждын кандай пайдасы бар экенин көбүрөөк билип башташты. Эмнеге дегенде көбүнчө айымдар, мырзалардын сидячий образ жизни болуп баратпайбы? Аз кыймылдуулуктан көптөгөн оорулар келип чыгат. Ошонун алдын алып массаж кылдыруу менен ден соолугун чыңдап кетип атышат десем болот. Ошентип элиме пайдалуу болуп келатам. Негизи сиз айткан жанагы бир косметологиялык жол менен жашаруу ыкмалары бул дароо тезирээк көрсөтөт да натыйжаны. А сиз айтып аткан ошо бетке табигый жол менен массаж жасоо канчалык өзүнүн эффектисин көрсөтөт? Мен 3 күндө же 5 күндө же ушундай бир результатка адам жетем десе, чындыгында мен ошол результатка жылдап келгем. Эмнеге дегенде 3 күн жасайсың, 5 күн жасайсың, кайра калып калат, кайра дейт. Анан ар бир күндө уход кылып атканда эле ошол нерселерди кыла берсек, сонун результаттарга жетебиз. Бирок косметологиялык жол менен бат результатка жетишет ооба. Бирок анда бир зыянга учурап калышы мүмкүн. Адамдын денесинде, например, ботекс деп эметилет, ошол денесинде көп туруп калат дагы адамга өмүр бою калат да ошол денедечи. Анан бул табигый деген бул жакшы болуп атпайбы? Адам еще жашарат, еще кам көрүү күндө өзүнчө бир сүйүү, аял өзүнө болгон бир сый урмат болуп баштайт. Анан ушундан сонун результаттарды алса болот да. Ботекс билбейм, мен каршымын. Бир күндө канча убакыт арнаш керек ушул бетке массаж жасап? 5-10 мүнөт. Күнүнкү эртең менен кечинки уходдорду колдонуп жатып эле, ошонун арасында кылып атып эле жашара берсек болот. Онлайн сабагыңызга мындай азыр кайсыл айымдар кошулуп атат? 1000ден ашык ошол окуучумун деп айтып турсуз. Демек булар өздөрүнө эле жардам берип атышабы же сизге окшоп ушундай атайын кабинеттерди ачып алып, башка дагы өзүнүн кызматтарын көрсөтүп жатышабы? Менден окуган кыздар көптөгөн жерде эмгектенип атышат. Буюрса көптөгөн айымдарды окута алдым десем болот. Анан кандай десем, пайдалуу болуп келатам. Көбүнчө мындай жаш курагына жараша же келген окуучуларыңыздан кандай мындай бир байкоолор жүргүзсөңүз, кимдер алар? Көбүнчө ош жактан, көбүнчө мен сабагыма катышкан ош жактан аябай активный болушат. Оштуктар чындыгында Караколдон көлдүн айымдары аябагандай аз десем болот. Эмнеге дегенде, бул жакта менин тааныштарым, например, менден сурап калышат, Гуня, кантип арыктайм, сендей болуп кантип жашарсам болот дей беришет, бирок ошого да жалкоолук аябай. Эмнеге дегенде, жалкоолук көбүрөөк окшойт да бул жакта. Ушуну көбүрөөк байкадым да. Анан бекер нерсени айымдар жакшы көрөт. Бирок ушул мен бат ренемин. Жакында бат ренелердин форумуна барып келдим, Тоң районуна. Анан ошол жактан айымдарга мен чыгып сүйлөп, Караколдун айымдарынын атынан сүйлөп, анан баарына белек кылдым эле. Сабактарына да результат алып атышат. Карагандар бирок көл аймагында аябагандай аз, бирок дагы деле чакыра берем. Баарын сулуу болууга, арык, стройный болууга чакыра берем. Демек сиз 7 балаңыз бар? Ооба, 7 баланын энесимин. Ушул мисалы бат ренелерди чакырдым деп айтып атпайсызбы? Булар келип сабак алыш кереги жок, онлайн гана? Онлайн. Үй шартында эле отуруп алып эле, телефондон эле сабактарды көрүүгө мүмкүн. Сиз негизи өзүңүздүн алгачкы кесибиңиз кайсыл, анан эмне болуп бул тармакка келип калдыңыз? Жыйынтыкты өзүмөн көрдүм деп айтып атпайсызбы? Ооба, сулуулук тармагында иштеп келем. 16 жылдан бери сулуулук тармагында иштеп келгем. Анан мени ушул нерсеге түрткү болгон себеби, мен 7 баланы төрөгөндөн кийин аябай карып кеткем. 32 жашымда бир 50 жаштагыдай көрүнүп калгам десем болот. Аябай толуп кеткен, беттерим бырышып кеткен, өзүмдү карабагандыктан, анан өзүмдү карап, кандай жол издедим, туура жол, табигый жолду издеп отуруп, анан
ушул тармакка кирип кеттим десем болот. Өзүмөн результат алып, андан кийин значит результат болот турбайбы? Онлайн сабактарга катыштым, андан кийин өзүм Бишкекке барып билим алып келдим. Анан айымдарга да жасап баштадым. Прям ар бирөөнөн результат алып, анан ушуну көрсө, значит сонун результат алса болот турбайбы деп, анан өзүм эле жашарып албастан, анан айымдарга дагы ушу жардам берейинчи. Ушул айымдар дагы баары эле азыр көпчүлүк төрөгөндөн кийин аялдар депрессия, стресс деген азыр көп болуп атпайбы? Анан колдоо жок, анан өзүңдү өзүң колдобосоң эле эч ким дебейт экен деген сыяктуу. Анан өзүм анан айымдарга ушу жардам берүүнү каалап, анан ушул тармакка кирип кеттим десем болот. Ошондо азыр канча жаштасыз? Азыр 38-дем. Анан демек ошол табигый жашаруу деген өзүңүз айткандай бир гана бет менен гана чектелбей, ал жакта дене баары кирет экен да. Ошол эң башында кантип башташ керек, бир алгачкы кадамдардан айта кетсеңиз. Негизи алгач кадам бул адам өзүң бир аз кам көрүп башташ керек. Өзүң кам көрүп, өзүнө бир убакыт бөлүп баштаганда эле айымдар кадимкидей өзүн сүйө баштайт. Анан окружениясы дагы кылган мамилеси, башка адамдардын кылган мамилеси да өзгөрүп, анан айым ошондон анан түрткү боло баштайт да. Негизи майда кадамдар болуш керек да. Сөзсүз түрдө майда кадамдар, например, эртең менен кечинде туруп зарядка жасоо деген ушу майда кадамдар менен анан сонун результаттарга жетсе толук мүмкүн да. Бизде ушу үй шартында деп айтканыңыздан бир нерсе ойлондурду. Биз дайыма бир атайын машыгуу залдарга барып, тренер жаныбызда туруп үйрөткөндө жакшы жыйынтыкка жетебиз дагы. Анан өзүбүз жалгыз иштегенде эмнегедир ошол өзүбүздү аяп коебуз, же мисалы 3 мүнөт машыгыш керек болсо аны 1,5 мүнөт кыла алабыз деп айтышат да. Ушул мындай үй шартында деле толук кандуу сиз айткан эрежелердин баарын так аткарыш канчалык мүмкүн? Негизи сила воля керек буга дагычы. Сила воля. Адам өзүн сүйүш керек биринчиденчи. Эч кандай сүйбөсө, өзүнө өзү кам көрбөсө, өзүнө өзү күзгүдөн караганда жактырбаса, айымдар көпчүлүк айымдар азыр көйгөй ушулда. Кантип арыктайм, эч кандай кам көрүү болбой эле, айымдар эч кандай аракет кылбай эле мен кантип арыктайм дей берет да. Азыркы замандын эң эле актуальный эмеси, көйгөйү бул арыктайм дей беришет да. Куня сен кантип арыктадың деп, мен сонун результаттарга жеткем. Бирок ошондо дагы эмне деген сааттар өзүң айткандай бир эле. Азыр көпчүлүк айымдар ушундай, менде деле болот. Менде дагы эсле сабак берип аткан учурда өзүм ушундай стройный болуп, өзүм ушундай зыңкыйып калам. Бирок элдер ойлошот да мындай эс алууну уктап энергия алам депчи. Но самом деле энергияны зарядкадан алыш керек айымдар. Зарядка кылып турсаң, кыймыл аракеттен энергия келип чыгат. Анан энергиядан анан акча келип чыгат да. Ошонун сутун көп адамдар түшүнбөйт да. Энергия каяктан келет деген сурай берет да. Энергия кыймыл аракеттен келет. Зарядкалардан келет. Күндө жөнөкөй эч кандай оорчулугу жок зарядкаларды кылса эле сонун результаттарга жетет да. Анан 1 саат, 2 саат деп айтпайм. 1 саат, 2 саат убактыңарды бөлгүлө деп айтпайм. Мен күндө эртең менен таңкы 6-да туруп, 7-ге чейин зарядкаларды кылабыз, бетке массаж кылабыз ошо 1 сааттын ичинде. Бирок ошондо дагы эртең менен жок дегенде бир 10 мүнөт убактыңарды бөлүп, бир күн кечке энергиялуу болуп жүрүш үчүн ошо зарядкалардан башташ керек да. Ошондо денеге кан айлануу жакшырат дагы, менин иштеши дагы нормалдашып баштайт да. Кандай зарядкаларды жасаган сунуштайсыз ошо эртең менен? Анткени туура жасаган дагы маанилүү болуш керек бул учурда. Туура болгондо эми, например, мен дагы көпчүлүк айымдарга айтам, жөн эле шылтоо болуш керек. Азыр деген YouTube деген бар. YouTube каналдарынан көрүп алып, любой зарядканы кыла берсе, эч кандай зыяны тийбейт деп ойлойм. Эми ал силовойдо, мисалы мен ошо силовойдо туура эмес жасап алып анан белселиңерди ортуп аласыңар деп айтышка болот да. Тренериң менен жаныңда кишиң болуш керек дегендейчи. Бул жакта жеңил, эч кандай оорчулугу жок, эч кандай оор көтөрбөйсүң.
только эле өзүңдүн весиң менен эле жумшак эмелерди, көнүгүүлөрдү жасап эң мыкты результаттарды алса болот. Демек эртең менен, демек ушул эле физзарядка кечинде да кулланыш керек. Сөзсүз эмеспи? По желанию. Сөзсүз эмес ал. Демек сиз айткандай, бул ошо сулуулукка кам көрүп атканда эң биринчи кыймыл болуш керек. Ал эртең мененки таңкы көнүгүүлөрдөн башталыш керек, Андан ары ошол туура тамактануу киреби болсо ал кандай болуш керек? Сөзсүз түрдө туура тамактануу негизи арыктоодо 95% туура тамактануу болушу шарт. Азыр эмнеге дегенде бизде той топур көп, Кыргызда отуруш көп дегендейчи, шерне, касса дегендер аябай көбөйүп кетти азыр. Акча көп болсо каада көп деген сөз бар да, точно ошондой болуп атабыз. Менде деле болот. Тамак ашты аябай контролировать этиш деле азыр кыйыныраак болуп калды. Бирок өзүңдүн ден соолугуң үчүн, өзүңдүн жаш, көбүнчө айымдар аз бетинде так, ушул бетинде высыпание, жанагы акне, ушунун баардыгы бетке чыккан нерсенин баары организмдеги туура эмес тамактануудан келип чыгарын ар бир айым түшүнүшү керек деп ойлойм. Эмнеге дегенде туура эмес тамактануу менен организмди улап, мусорго толтурабыз да, анан ошондо анан бетке, денеге анан өзүнүн эмесин айтып баштайт да. Туура эмес тамактанып атасың деген сыяктуучу белгилери болуп чыгат да. Ушул мисалы табигый жашаруудагы бетке жасалуучу массаждардын пайдасы кандай? Мисалы бырышкабы же мисалы шишиктерди кетиреби? Эмне кылып бетти мындай бир жашартат? Эң биринчиден көбүнчө азыр 26 жаштан өйдө жасоого негизи улук саат деп берилген. Бирок жаш кыздардын деле лимфалар менен иштегөө. Эми жаш деген организм жаш да, лимфалары кыймылдап, постоянно кыймылдап, жаш өткөн сайын адамдын организм карып, гормондор мурункудай иштебей калат, кан айлануу мурункудай жүрбөй калат, лимфатический система мурункудай иштебей баштайт. 26 жаштан өйдө улук саатта негизичи скульптурный массаж. Бирок жаш кезинде эле адам каалаган результатка жетем десе, жаш кыздар деле кыла берсе болот. Например, второй подбородок азыр каждый экинчи кыздын көйгөйү ошол. Эмнеге дегенде постоянно сидячий, постоянно телефонду минтип алып көрүшөт, сутулый. Анан ошондон анан второй подбородок чыгат, беттин формасы өзгөрө баштайт, асимметрия пайда болот. Ушунун баардыгы бетке зыянын алып келет да, сулуулукка. Анан бул сиз айтып атасыз бырыш. Ооба, эң биринчи айымдардын көйгөйү бул бырыш. Бырышты кетирүү үчүн сөзсүз түрдө массаж кылыныш керек. Эмнеге дегенде бырыш эмнеге пайда болот, кандай себептен келип чыгат? Ооба, карылык, коллаген жаш өткөн сайын жоголот, коллаген, эластин жоголот дагы, анан азая баштайт да, анан ошондон адамдын бетинин шалбыроосун алып келип баштайт. Например, тиштер түшүшү мүмкүн. Например, менде да ушундай көйгөй болгон. 7 төрөгөндөн кийин тиштерим баары түшүп калган чындыгында. Анан кийин имплант салдырып, анан өзүмдүн бетимди нормализовать ете алдым десем болот. Эми бул жактан көйгөй аябагандай көп айтып отурсам, прям целая история. Лимфалар менен иштөө, ошо айтып атпаймынбы, жаш өткөн сайын лимфатический системада жакшы иштебей калат да, бет шишип, кайра түшүп, шишип, кайра түшүп атып, анан ошондон анан беттеги бырыштар пайда болот. Ошон үчүн лимфаларды иштетип, постоянно лимфа туруп калса, суу деле бир жерде тура берсе сасып кетет го, адамдын деле денесиндеги суулар ошондой болуп кетет. Ошон үчүн лимфа аябай адамдын организмине аябай маанилүү нерсе. Ошон үчүн лимфа постоянно рабочий болуп туруш үчүн адам постоянно кыймыл аракетте болуп туруш керек. Зарядкалар жасаш керек, туура массаждарды кылыш керек. Например, лимфалар бетке, например, шишибеш үчүн декольте, колтук, ушунун баары лимфа жайгашкан жерде, например, постоянно нымдашуу болуп турат да. Ошо нымдашпай калса дагы өзүнүн ал минусу да. Ал лимфаң иштебей калды деген
признак берет да. Ошон үчүн любой организм иштеп жүрүш үчүн постоянно мен баарына сунуштап келем кыймыл аракет. Жашаруунун бирден бир себеби, эң биринчи себеби кыймыл аракет. Кимде көбүрөөк кыймыл аракет болсо ошол жаш жүрөт. Байкайсыздарбы, башка өлкөдөн келгендер чуркайт, басат, постоянно арык. Менде бир москвичка келип азыр массаж алып атат, анан мынтет караколдо эмне баары пузатый дейт. Хорошо мужчины дейт, хорошо мужчины дейт, а женщины эмнеге мындай ичи чыгып кеткен депчи. Эмнеге ушундай өзүлөрүн карап жертва кылып атышат депчи. Анан ошол сыяктуу эле мен да айымдарга үйрөткүм келет да, что ушунча ич курсак адамга ушундай зыян алып келерин көрсөткүм, үйрөткүм келет да, ошо Караколдун айымдарына, Кыргызстандын айымдарына курсак это вредно депчи. Тамакты да туура жеш керек, туура. Анан көпчүлүк айымдардын азыр мен эми ушул жаатта иштеп аткан үчүн көпчүлүк айымдардын көйгөйү менде аябай кортизол көп экен, анан баягы төрөгөндөн кийин жели кабыз болуп калып ушундан толуп кеттим деп аябай шылтообуз аябагандай көп да. Анан ошолорду прям шылтоодон шылтоо издебей, андан көрөк ошого ыраазы болуп, ушунун денесине ыраазы болуп, андан ары өзүнө кам көргөн айымдардан көп болсо экен дейм да. Демек ошол сиз айткандай эле айтып атпайсызбы, ошо жашоо образы, туура тамактануу, кыймыл, мунун баары бетке, мисалы туура эмес тамактанса бетке ар кандай кызыл дазылдар чыгып, бул дагы бир белгиси болот. Ушундай эле көптөгөн белгилер баардык адамдын организминде кандай өзгөрүү болуп атса, бул бетте көрүнүп калат деп айтабыз го. Демек бул эң туура нерсе экен да. Анан эми бизге бөлгөн убакта соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда жалпы эле айымдарга жалпы кандай кеңештерди бересиз? Ошол сулуулук жаатында, ден соолукту сактоодо эң негизги эмнелерди эске ала жүрүш керек алар? Айымдар бул ар бир адамдын жашоосунун бир өзөгү десем болот. Айымдар үй бүлөнүн куту, чынбы? Анан ошондо да айымдар ушундай үйдүн ичинде гүлдөп, адам өзүнчү бала деген бизге карап настраиваться экен, напримерчи, бала сени көрүп өсөт. Анан сен өзүңө кам көрүп атсаң, өзүңдү сүйүп турсаң, бала да ошого үйрөтөт экен да. Ошон үчүн энелерге, ар бир айымга, ар бир энеге ушундай сунушум бар эле да. Ар бириңер өзүңөрдү карап, канча жашыңар канчага чыкпасын, 50, 60, 70, 80, 90догу айымдар даже мен сабагыма катышат. Ушундай ошолорго суктанам. Анан кийин кеч болсо дагы, кеч эмес, бул любой нерсенин өзүнүн бир ягодкасы бар да, любой адамдын жашоосунда. Бирок кам көрүү бул өзүнө болгон сүйүү да, өзүнө болгон махабат, өзүнө болгон кандай десем мындай жакшы нерсе да, өзүнө кам көрүү эң биринчи орунда туруш керек. Өзүн сүйүү, өзүнө кам көрүү биринчи орунда туруш керек. Ошон үчүн ар бир айымга сунуштайм. Ден соолук ар бир айымга, бул деген сулуулук да ден соолук, кам көрүү да сулуулук. Ошо негизи баары бир турат. Ошону айымдар баарын алып кетип, өзүлөрүн карап, кам көрүп, үй бүлөсүнө да кам көрүп, өзүнө да кам көрсө деген жакшы сунушум бар. Сулуу болушса депчи. Чоң рахмат сизге, таң эрте келип өзгөчө айымдарга сулуулук, ден соолук жаатында баалуу кеңештерди айтып кеттиңиз. Убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз.